Баткенде курман болгондордун үй бүлөлөрүнө үйлөр курула баштады. Төрага Талант Мамытов Асек Курманбетовду жеңиш күнү менен куттуктады. Сот Кумтөрдөн мамлекеттин пайдасына 261 миллиард сом өндүрүү чечимин чыгарды. Кыргызстанда бүгүн дагы 416 адамдан COVID-19 табылды. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен бүгүн 8 майда Баткен облусунда мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги жаңжалда курман болгон 36 жарандын үй бүлөсүнө үйлөр курула баштады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Ошону менен бирге жабыркаган айылдардын тургундары менен жолугушууда өлкө башчы Садыр Жапаров белгилегендей, калыбына келтирүү боюнча курулуш иштери башталат. Жергиликтүү тургундардын бузулган үйлөрүнүн ордуна жаңы заманбап турак үйлөр курулат. Ошондой эле талкаланган социалдык жана соода объектилерин калыбына келтирүү иштери башталат. Эскерте кетсек, 28 апрелде Баткен районунун Көкташ айылындагы суу бөлүштүрүүчү жайга Тажикстандын жарандары видео көзөмөл орното баштаган. Ага кыргызстандыктар каршы чыгышкан. Көп өтпөй эки элдин жарандары бири-бирине таш ыргытуудан абал курчуп кеткен. Акыркы маалыматтарга караганда, кыргыз-тажик чек арасындагы чырдан жалпы 190 кыргызстандык жабыркап, 36 адам набыт болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Баткен аймагында жалпы 136 турак үй жана 84 объект күйүп жабыркаган. 1 майда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандын УКМК башчысы Саймомин Ямитов менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, 4 пункттан турган протокол кабыл алынганын айткан. Ошол эле күнү Тажикстанда барымтада турган Лейлек районунун интернационал айылынын башчысы жана 9 жергиликтүү тургун кайтарылган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы тажик тараптын аракетин аскердик агрессия катары баалады. Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов быйыл 98 жашка толгон улуу ата мекендик согуштун ардагери Асек Курманбетовду барып көрдү. Төрага ардагерди келе жаткан майрамы жеңиш күнү менен чын жүрөгүнөн куттуктап, согуш учурунда көрсөткөн каармандыгы үчүн ага ыраазычылык билдирди. Биз жеңишке жетишкен муундун алдында кутулгус карызбыз. Сиздердин эрдигиңиздер биздин жүрөгүбүздө жана Кыргызстандын тарыхында түбөлүк сакталып калат. Сиздер азыркы муун үчүн да, кийинки муундар үчүн да үлгүсүздөр, деди төрага. Өз кезегинде ардагер куттуктоо үчүн ыраазычылык билдирип, акыл насааттарын айтты. Бардык кыргызстандыктарга тынччылык, ынтымак, биримдик каалады. Төрага Талант Мамытов жогорку кеңештин атынан ардагерге акчалай жардам көрсөтүп, атайын белектерди тапшырды. Асек Курманбетовго чың ден соолук каалап, дагы көп жыл жашаңыз деген каалоосун айтты. Асек Курманбетов бир топ жашка келип калганына карабастан, согуштун ардагерлерине, майыптарга жана тылда иштегендерге колдоо көрсөтүү үчүн Ак Жол фондусун жетектейт. Китептерди, роман, поэмаларды жазып жүрөт. Улуу ата мекендик согуш мезгилинде ал аскерге чакырылган. 1943 жылдын майында 735 аткычтар полкуна туш болуп, аткычтар взводун жетектеген. Согуштук тапшырмаларды аткарып, айыл кыштактарды, шаарларды фашисттик баскынчылардан бошоткону үчүн Урманбетов улуу ата мекендик согуш жана Кызыл Жылдыз ордендери менен сыйланган. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун чечимине ылайык 7 майда сот Кумтөр Голд компаниясынан мамлекеттин пайдасына 261 миллиард 719 миллион 674 сомду өндүрүү чечими чыгарылды. Бул тууралуу соттун басма сөз кызматы билдирет. Сот Кумтөр Голд жактын Кумтөр алтын кенин иштетүүдө Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндөгү таштандыларды сактоо боюнча аракетин мыйзамсыз деп тапты. Компаниядан 261 миллиард 719 миллион 674 сомду мамлекеттин пайдасына өндүрүү боюнча токтом кабыл алды. Мындан тышкары Кумтөр Голд жактан мамлекетке 1 миллиард 308 миллион 653 сом айып алынсын деген чечим чыгарылды. Доогерлер Ысык Көл облусунун жашоочулары соттон узак жылдар бою Кумтөр кенин иштетүүдөн чыккан калдыктарды Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүндө сактап, узак жылдар бою Кыргыз Республикасынын экологиялык мыйзамын бузган компанияга карата доону канааттандырып берүүнү өтүнүшкөн. Компания мөңгүлөргө 1 миллиард 200 миллион тонна бош тек чыгарган. Жактын аракетинин натыйжасында 183 миллион куб мөңгү бузулган. Аталган токтом боюнча айыпталуучу тарап 30 күн аралыгында Бишкек шаардык сотуна даттана алат. Кыргызстанда 8 майга карата коронавирус дагы 416 адамдан аныкталды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка караганда Бишкекте 246, Ош шаарында 10, Чүй облусунда 110, Ош облусунда 3, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 25, Жалал Абад облусунда 15, Баткен облусунда 2 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 308 адам коронавирустан айыгып чыккан.
Алсак Бишкекте 202, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 77, Ош облусунда 2, Талас облусунда 2, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 14 адам сакайды. Сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4, Чүй облусунда 1 жана Ысык Көл облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1653 бейтап, амбулатордук түрдө 2514 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1130 бейтаптын абалы орто оорундукта, 437 адамдын абалы оор жана 83 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 7 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4485 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4417 медкызматкер айыгып чыкты. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 98079 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 91267 киши айыгып чыкса, 1649 адам каза болду.